темабыз биздин методология курса деп аталат. Бул жерде сиз именно курс жазуу боюнча сабактарды аласыз. Эмне үчүн курсту жазышыңыз керек сиз? Бул курс жазуу деген бул завод ачкан менен барабар болот. Бул жерден сиз курсту ачканда названиясы сатуучу болуш керек. Прям ошол курсту окуучулар окуганда сатып алып, прям окуй турган деңгээлге жете турган болсо, значит сиздин курсуңуз өтөт. Анан ал курсту сиз скелетин түзүп аласыз. Биринчи кандай модульдарга бөлөсүз, ал модульдар кандай подтемалардан бөлүнөт, жана ошондой эле алар названияларды дагы астыңкы подтемаларды да сатуучу элдерге түшүнүктүү болуш керек. Модуль дегенде сиз эмнени түшүнүп атасыз? Мисалы, модульду сизге бөлсөңүз, кээ бир байырлердики, например, бир эле жума болот. Массажисттардыкы, например, онлайн сабак тартканда алардыкы микс терапия деп, мен мисалы үчүн массажисттин сабактарын тартканда, ар бир сабактарды өз-өзүнчө бөлүп тартканбыз. Сиз продюсер болуп, бир экспертти уже запуск кылып баштасаңыз, анын сабагын тартып атсаңыз, сиз башында жогоруда айткандай скелетин түзгөндөн кийин модульдарга бөлөсүз. Канча модуль болот? Биринчи модульда кандай темалар болот? Подтемалар деген ошол модулдун темасын камтый турган болуш керек. Баары бири-бирин дополнять этип, түшүнүктүү жазылыш керек. Кийинкиси методология курсага платформалар кирет. Сиз ошол сабактарды кайсы платформага сактайсыз, же болбосо кайсы платформадан өтөсүз. Мисалы, кеп курсту тандаган эксперттер бар, кээ бирөөлөр болсо жабык эле ушундай телеграм каналдарды ачып, ал жерден заранее сабактарды жазып туруп, сактап туруп берет доступ. Кээ бир эксперттер болсо прямой эле сразу прямой сабактарды өтөт дагы сактап, анан дальше кайтарым байланыштар менен беришет. Ар бир эксперттин өзүнө жараша, тажрыйбасына жараша, опытына жараша тарифтерге бөлүп алат. Региондорго жашаган кардарларга онлайн форматын сунуштап сатсаңыздар болот. Оффлайн форматында болсо, эксперт кайсы жерде жашаса, ошол шаардан жанына келип окуса оффлайн форматы болот. Анан насаатчылыктарды да саткан дагы эксперттер бар. Алар уже убакытка созуп, уже индивидуально ар бир кардарга индивидуально подход кылып окута турган сабак бул насаатчылык. Ошол тарифтерди бөлүп аласыздар да, программалардын баарын тең онлайнга кайсы сабактар кирет, оффлайнга кандай сабактарды киргизесиздер, оффлайнда жана насаатчылыкта кандай өзгөчөлүктөр болот, ошолорду бөлүп туруп, анан баасын дагы коесуздар. Баасын жогоруда айткандай эле конкуренттерди анализдейсиздер дагы, анан средний бааны алып туруп, онлайнга онлайн, оффлайн болсо оффлайн, насаатчылыкка деп бөлүп, тарифтерге бөлүп, анан запуск кыла бересиз. Эми жыйынтыктап айтканда, сиз курс сатам десеңиз, обязательно заранее курсту жазып, өзүңүздүн алдыңызга даярдап алышыңыз керек. Сизде даяр курс болсо, уверенно уже сабагыңызды дагы элдерге сунуштап сата аласыз. Эксперттин да сабагын жазып койсоңуз, анын эксперттин дагы эксперттүүлүгүн, курсун дагы уверенно сунуштап сатасыз. Мисалы, биз көрүп жүргөн эле магазинде даяр ассортименти көп товарлар турса, биз аны уверенно колуна карматып сата алабыз. Ушул онлайнда деле ошондой сабагыңыз даяр болуп, баардыгы упаковка болуп турса, анда сиз уверенно элдерге сунуштап сата аласыз.